Dünyadagi zulümdükti karab olturup, ahiretteki adilet destegende kadimgide göңүлүң жай ала түшөт. Анткени dünya кыска, ahiret түбөлүктү. Ошон үчүн кээде zulümdүк көрүп, башка көрүп, мындай бир башкалар кыйындыгын көрсөтүп эме кылганда, ошол бир нерсе көңүлүңү жумшартат. Бул түбөлүктүү эмес, убактылуу ahiretте түбөлүк адилеттүүлүк бар. Ал жерде эч кандай сенин жемиң желинбейт деген нерсе акыйда, этикат адамга эмне жакшылык берет. Ошон үчүн Кудайга таштап кое берген, андан өч алам дештин кереги жок. Бир принципке туруш керек, башка деп. Принцип ошол таквалык bizde. Таквалык. Акыретте таштап кое бериш керек. Адам өзүңө жакшылык кыла берсең, иншалла барганда бардык ордуна келет. Эгерде намазды эле калтырбай, өз убагында окуп, колдон келишинче жамаатка чыгып тура турган болсоң, бардык бактылык ошого эле пайдаланып калгандай экен. Биздин жашообуздун бардыгын оңдолуп кетүүсү ошол намазыбыздын түздөлүүсүнө түздөн түз байланып турат экен. Ошону көп адамдар сезбей калат экен да. Аны бир парз катары гана карап деген менен, бирок сенин бактылуулугуң, урматтуу бир тууганым, ошол намазын канчалык түз тургузуп, канчалык Аллахтын хидаятына жакыныраак, пайгамбардын сүннөтүнө жакыныраак окуганыңа сөзсүз түрдө байланар экен.